Ассаламу алейкум, урматтуу Полотбек Айдаркулов каналыбызды белгисин аябай көп бассаңыздар, биз дагы да мындан да көп чыгара беребиз. 100 жаштагы кытайлык Чжан Руйфан 2011-жылы 101 жашка толгон жана мүйүз оорусу менен ооруп келет. Анын 60 жаштагы уулунун айтымында мүйүз чекесинин сол тарабында коюу орой териден башталган. Башында анча деле маани бербедик. Убакыттын өтүшү менен мүйүз өсүп кетти. Азыр анын чекесинин оң жагында бир нерсе өсүп жатат. Бул дагы бир мүйүз болушу толук мүмкүн. Адегенде эле жагымсыз адамдын жүзү деген менен бирок азыр адамдар дайыма мага келип, тамак аш билектерди алып келип сүрөткө түшүүнү суранышат дейт Чжан Руйфандын уулу. Краниопагус параситус начар өнүккөн же өнүкпөгөн эгиздердин мите башы өнүккөн эгиздердин башына жабышып калган оору. Бул көрүнүштүн 8 гана учуру катталган. Ребекка Мартинес 2003-жылы 10 декабрда Доминикан Республикасында сейрек кездешүүчү бул оору менен төрөлгөн. Ал экинчи башына операция жасалган биринчи бала болгон. 2004-жылы 7 февралда 11 саатка созулган операциядан кийин каза болгон. 2005-жылдын 19 февралында Манар Магет Египетте ийгиликтүү 13 саатка созулган операциядан өтүп, бирок 2006-жылы 25 мартта каза болгон. Ушундай контент жаккан болсо сиздерге подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгурочону да баса кетиңиздер.